Арбасын ару кыргызым. Бар болуңуздар. Мынакей жаздын келе турган жаздын мурду көрүнүп калгандай. Февраль айы болсо деле көчөдө абдан жылуу бүгүн Бишкек шаарында. Ушу Бишкек шаарында жашап аткан адамдардын, мындайча айтканда, муниципалдык аймактык башкаруулар бар, квартальныйлар деген бар. Маселен, Арча Бешик конушунда эле 24 квартальный бар. Мына ошолор аркылуу ошол шаардын жашоочуларынын кандай көйгөйлөрү бар, эмне деген тилектери бар, эмне деген кемчиликтери бар, эмне деген жетишкендиктери бар. Ушулар жөнүндө кеп кылсакпы деген ойбуз бар. Бүгүн бизде мейманда ошол 4-чү муниципалдык аймак башкармалыгынын мүчөсү Райхан Жунушова эжекебиз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Куш келипсиз. Мына ушул аймактык башкармалыгы боюнча тек кана ушул Борбордо жашаган, Борбордо турган этаждагы үйлөрдөн сырткары дагы шаарды тегеректеп турган, курчап турган ушундай мындай жер тамдары бар. Жер тамдардан кышында маселен жакшы көмүр жагып, от жагышып, бир топ тазалыкты аба ырайдагы бир өзүнчө бир таасирин тийгизди. Деги эле ошол аймак шаардын тегерегиндеги кошуундар, ошолор жөнүндө кеп калсак, ошолордун ой пикирлери, ошондон сөз баштасаңыз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз эми мына Арча Бешик конушу ушу Ленин районунда эң чоң айыл болуп эсептелет. Ушу муниципалдык башкармалыктарынын эң чоң айылы ушу Арча Бешик конушу. Эми биздин айта кетсем, биздин конушта 36.214 адам жашайт. Жалаң эле жер үйлөр көбүнчө, анан анча-мынча бир 3-4 этаж үйүбүз бар. Аларда биз тейлейбиз. Анан кийин ушу бизде негизи 2 жылдан бери мэрия тарабынан жакшы иштер жүргүзүлүп келатат. Жолдорубуз асфальттанып атат. 15.896 метр жолубуз асфальттанды. Кытайдын гранты эсебинен мэрия тарабынан кошумча кылып асфальттап, ушу жолдорубуз кичине жакшынакай болуп, элибиз кичине жүдөбөй жакшы басып калды да. Анан кийин бизде негизи ушу конуш жаңы жайгашып баштагандан бери элдер өздөрү көбүнчө аракет кылат да, элибизден айланса болот. Элибиз өзү сууларын киргизип, түтүкчөлөрүн тартып, өздөрү муздак сууларын киргизип, өздөрү канализациясын киргизип, өздөрү аракет кылышты да, көп эле. Элибиз дагы мындай өкмөткө да жардам болсун деп, бир четинен өздөрүнүн жана киндиктерин өздөрү кесип аткандай да. Эми бүгүнкү күндө мамлекетибиздин акыбалын, каржы жагынан кыйналып атканын адамдар сезет, эгерде өзүлөрүбүз кылбасак жакында болбойт деген нерселер бар да. Ооба. Абдан туура. Канчалык деңгээлде ошондо мэриядан мындай каржы болуп турабы сиздерде? Бизге ушу мэрия былтыртан бери ушу канализациябыздын документтерин жазап, проектлерин жазап, ушу бир талай Ширалиева көчөсүнө канализация куруп берди. Анан эми дагы каржы маселеси каралып, ошо жардам берилип атат. Ошо көчөлөргө дагы канализация киргизгенге ушундай жардам берди. Анан кийин бизде көбүнчө 6 депутатыбыз бар бизде. Жогорку кеңештин депутаты. Сиздердин конуштан? Ооба, биздин конуштан шайланган Марат Исаевич деген, ал кишини таанып болушуңуз керек. Анан 5 депутат Жогорку кеңештен шайланган. Эми азыркы күндө бизге ошо депутаттардын бирөө эле жардам берет. Калгандары деги эле көрбөйбүз. Унутуп калышты бизди.
Руслан Шерғазиевич Жакишев деген ошо аябай көп жардам берди деп атат да бизге. Өзүнүн каражатынан дагы көчөлөргө таш төктүрүп берип атат, зым карагайларын орнотуп берип атат. Эгер биз элдер кайрылган маселенин баарын бирөөсүн дагы мындай четке какпай баарын аябай жакшы жардам берип атат. Райхан эже, жанагы дагы берки 4 депутатты айта кетпейсиз, элибиз билип алсын, кандай депутаттар шайлангандан кийин элин унутуп калган депутаттарды айтып кое бериңиз. Эми биринчи ошо жогорку кеңештин депутаты Марат Исаевич деген, анан бизде Докенов деген бар, бирок ал киши та кишине подарка берип атат. Подаркалар берет, анча-мынча жардам берет а киши. Болуптур. Мейли эми, кээ бирин айткыңыз келбесе айтпай эле коюңуз. Бирок бул нерсе элибиздин баары эле айтып келе атпайбы? Баягы суу кечкенге чейин, анан суу кечкенден кийин деген ушундай болуп атат. Аттың эле, эмне кылабыз, ушундай болуп атат. Бирок ошолордун баары кээде эстеп койсо, мындай аны биз дагы эскертип турушубуз керек, айтып турушубуз керек. Үй, каяктан элең, баатыр, баягы немеңди унутпа, өзүң парзыңды. Кудайдын астында унутпа, элдин астында унутпа деген нерсени эскертип туруу керек. Мына шаардагы жардам берип атыптыр шаарда мэриялардан. Бу мына бул конуштарда тазалык маселеси өтө маанилүү да, маанилүү. Ошо тазалыкка жанагы оттордун жагуу, быйыл байкадыңыздарбы, бул өтө аба ырайы ушундай бузулду. Тетистен чыккан түтүндөн аларга кошул ташыл болуп, ошол шаардын тегерегиндеги айыл дейм, конуштардын немеси болуп атат. Негизи тазалыкка силерде кандай каралат ушул? Эми биздики негизи жалпы тазалык, тек гана аба ырайынын абасындагы тазалык. Биздики эми негизи көбүнчө жер үйлөрдө, көбүнчө баары тең көмүр жагышат. Анан былтырдан бери мынау 2 жылдан бери газ киргизилип, көпчүлүк үйлөргө газ киргизилди да. Бирок ошону дагы туура эмес киргизип коюп, жанагы 2005-жылкы ген план менен чийип, көпчүлүк көчөлөр кирбей калды да. Кирген көчөлөрдүн деле көбүнөн жазабай кетти. Эмне себептен жазабай кетти, аны дагы биз такыр биле албай атабыз да. Бир кандайдыр бир себептер бар да ошого. Ошо планга кирген нерселерди эмне үчүн бир көчөнүн бир жагында бар, бир жагында жок. Эми ошону деле биздин ушул гор кеңештин замы Жакишев Руслан Шерғазиевич тарабынан чечилип атат ошол. Ошо каражат карап, ошол элге ошо кирбей калган көчөлөргө бир нерсе кылып жардам кылып киргизип берели деп атат. Ошо газ кирип калса, дагы ушул мынау экология жагы, тазалык жагыдан дагы аябай чоң жардам болот эле да. Анан кийин ушу тазалык боюнча негизи ушу мала башчылар аябай чоң салым кошушат да. Мына ошо кечиресиз. Мен билишимче былтыр шаар боюнча мындайча сынак жүрдү да. Сынак. Эң таза. Квартиралардын арасында эң таза кайсыл квартираны шаар боюнча? Шаар боюнча мына биздин аймактык башкармалыгынан 66-чы квартал утуп алды да, 1-чи орунду. Ошо жерде эң таза көчө, эң жакшы иштеген мала башчысы деген наамды жеңип алды да. Силер жеңип алдыңар да ошону? Биз жеңип алдык, 66-чы квартал. Анан кийин ошонун ичинен 120 миңге сертификат берди. Анан ошо 120 миңден ошол көчөгө жарык чырактарын коюп берди. Жарык чырактарын коюп берди. Дагы бир көчөгө жарык чырактарын койду. Иш кылса ушундай жардам берди да. Анан кийин бизде ушу тазалык маселеси эң чоң мааниге ээ да. Биз ошо тазалык маселесине чоң көңүл бурабыз да. Ошолордун жана төлөп аткан салымдары, көчөлөргө машиналер кирет, же болбосо жанагындай тазалыктын контейнерлерин коюп кетет. Ошолорду мала башчылар карайт да. Анан акча маселесин да
чогултканга жардам беришет да. Ай сайын кыдырып ошол төлөгүлө деп мынау эме салык боюнча дагы ошо үйлөрдүн баарын кыдырып жанагы справкага келгенде ошо төлөгүлө ушул салык төлөсөңөр пенсия аласыңар баары эле ошо салык менен байланышканда. Тек кана ушул тазалык салыгы эмесми, жердин салыгы да бар да, силерде? Жердин, үйгө дагы азыр ушундай салыктар болуп калды. Машине салыгы. Машине, ошолордун баардыгын сиздер тейлейсиздер. Биз тейлейбиз. Биз тейлеп ошолорго көмөк көрсөтүп, ошо салык инспекцияларына, ошолор менен чогуу кыдырып, ошолорду төлөтөбүз да. Бу силердики Арча Бешик конушу. Мындай жетекчиңер бар да өзүңөрдүн, Биздин жетекчибиз Бакчербек Канатбекович Жээнбеков жаңы келди да. Бул пандемия убагында, пандемиянын астында келип, аябай өзүнүн тажрыйбасын көрсөттү да. Жаш болсо дагы тажрыйбалуу, ушундай эл менен иштешкен мүнөзү, өзүнүн орбасырктуусу, жаш бала болсо да өзүн ушул убакта көрсөттү. Кыйын убакта келди. Ошондо биз 880 адамга үйгө жанагындай гуманитарный жардам мэрия тарабынан берилди. Эл тарабынан да өздөрү да элдер жанталашып бири-бирине жардам берип атты да. Мындай жакырак жашагандар жанагы жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам берип атты. Эми ошол убакта көрдүк биздин элдин кандай жакырчылыкта жашаганын көрүп, bizler ошо үй бүлөлөргө кыдырганда ыйлагыбыз да келди да, ошол элди көрүп ушундай акыбалга жетип калган. Анан Кудайга шүгүр, эми ошол убакта жанагы мала башчылардын, кварталиналардын аябай катуу иштеп беришти да. Ошол убакта жанагы мүшөктөп ундарды түшүрүп, мүшөктөп кумшекерлерди түшүрүп койду. Ошолордун баарын 10 кило, 3 килодан кумшекер, 10 килодан un фасовать этип, баарын тең ошо элге жеткизип атышты да. Ошо эң чоң кызмат кылышты да элге. Ошо разычылык ошо. Жакшы. Негизи ушул пандемияда бири-бирин колдогондор абдан көп болду. Дегеле кыргыз башына кыйынчылык түшкөндө дайыма ошо бирге калып абдан жакшы. Бу силердин көчөңөрдүлөрдө мынандай рекламалар кандай? Рекламалардын жайылмактардын илиниши? Көчөлөрдө мынау бир көйгөйлүү маселе бар. Көчөлөрдүн аттары ушу өкмөт жагынан бергенбиз. Ушу көчөлөрдүн аттары коюлуп, жана баннерлер илинсе депчи, көпчүлүк көчөлөрдө жок ошолор. Ушу өкмөт тарабы ушул жакка көңүл буруп койсо, мэрия тарап жакшы болот эле. Көчөлөрдүн атын коюп, баш жагына, анан кийин көчөлөрдүн жана нумерациясын илип койсо, эң сонун болот эле да. Ошолордун көпчүлүгүндө жок. Эми ошого да биз элге менен да иштешип атабыз. Эми баягы эле элге кайрылабыз да. Өкмөт тарабына да кайрылып атабыз. Эми азыр кыйынчылык болуп атат да. Элдин башына кыйынчылык түшүп, биздин ажообуз жаңы шайланып атат. Эми ошо ажообуз элге иштеп, элди жакшы карап, жерибиз, кыргыз элибиздин жери бейиштей жер, ушу жерибизди көңүл буруп, ушу жерибизди баягы илгери сатылып кеткендер болбой, ушу жакшы болсо жакшы болот эле да элибиз. Абдан туура айтып атасыз. Неме ошону менен катар мына көчөлөрчү, көчөнүн башы 1-2 кварталга чейин бир ат менен кетип атат. Анан кийин башка жагы башка кишинин аты менен кетип атат. Ошондойлор да бар. Ошол жерде эле Даркүл Күйүкова эжебиздин көчөсү бар да, атындагы. Бер жагына келгенде башка көчө болуп кетип атат. Валдайский болуп кетет. Валдайский болуп кетеби? Ошо мурдакы бойдон калып калган да, ошо Валдайский бойдон эле калып калган. Ошондой көчөлөр абдан көп. Ошол көчөлөрдү силер мэрияга айтып, бир биткей болсун деген сунуштарды. Ошондой кылса жакшы болот эле. Биз деле ошону ойлоп атабыз. Ошо бир эле көчө, бир эле ат менен аталса жакшы болот эле. Даркүл Күйүкова эжебиздин аты ошо аягына чейин болуп калса деле жакшы болмок ошол. Бизде ошондой көчөлөр көп да. Ошондой нерселерди мэрияга кабарлап, ошолорго кулак кагыш кылбайсыздарбы? Ооба,
ошо жазып атабыз ушулорду. Жазып атасыздарбы? Жазып ошо. Себеби дегенде бизде ат коёрду эле баягы устукан бериштиргөндөй да. Бул жерин баланча ат кылып коелу бул жерде. Ал тургай ушул биз турган телевидениянын да жарымы адыгине, жарымы улан. Ооба. Негизи эле элдин баарын такыр адашкан баштоого өтөр. Ооба, ошондой Адаштырып дегендей. ошондой аттар. Анан бизде эми көбөйлүү маселелер дагы көп эми айта берсек. Мына арчы конушу канализациясын жана айтып атпайм, элдер өздөрү жасап алышканда, мына, например, бир эле мисал келтирейин, Репина көчөсүн. Асфальт мына болот дегенде өкмөткө кайрылсак, каражат жок. Жасай албайбыз деген элдер жанталашып акча чогултуп канализация өткөзүп алышты да. Эми ошолордун документтери жок да. Документтери эми акча каражаты элдер өздөрү жасашты да, анан эми акча каражат жок андан ары. Эми ошону өкмөткө кайрылып атабыз, ушулар жасап берсе депчи. Андан кийин кандай документтер керек? Андан кийин мына тех условиясы эле бар, андан кийин ИТУ, инженерно-технический условия, проект дегени бар, ошолорду чийип берсе, бизге чоң жардам болот эле элгечи. Анан кийин суу маселеси дагы ошондой. Сууларды баягы илгери конуш башталганда эле элдер өздөрүнүн күчү менен киргизип эле түтүкчөлөрдү биринин үйүнөн бири тартып эле ушинтип кеткенде, эми азыр ушу жай келгенде эле суу маселеси өтө кыйын болуп калат. Баягы суулар акпай калат, кышында жарылып калат ушундай. Анан өкмөт тарабы да биртке көңүл буруп, ошолорду кальцевать этип, мындай эметип койсо жакшы болот эле. Кээ бир жерлерде жерден артезиан сууларын алуу менен ушундай бир чоң конуштар дейли, айылдар жасап атышат да. Ушул маселе сиздерде каралган жокпу? Ошончо эли бар экени 36 миң деп атасыз, 36 миңге ошол жерге бир артезиан казуу менимче мүмкүнчүлүгү болсо керек ошол. Жайыл батырына болот деп аткан, ошол бойдон эле токтоп калды. Эми артезиан каралып атат деп. Жайыл батырда мына Доронбек Садырбаевдан ары көздөй. Мурдагы Баха көчөсү. Мурдагы Баха көчөсүнөн Жайыл батыр жака бир артезиан курулат, ушундай каралды деп. Ошол бойдон эле токтоп калды, ал маселе эмне болду билбей калдык. Менимче мына 36 миң киши ар бири бир аздан кошсо эле артезиан эмесин өзүлөрү жасап алса болот деген ой кетип атат да. Эми жана айткандай бардык жерде өзгөчө мына күн жылыган сайын суу маселеси өзгөчө. Бардык жерде эле баягыдай 50 жыл, 100 жыл мурун суу кенен болсо, азыр жылыга барган сайын суу азайып баратат да. Ушул нерсени колдоп неметип кетсеңер абдан жакшы болчу да экен. Бизде ошо көпчүлүк эле айтып атпайм, элдер өз каражатына курулган нерселер көп да. Анан эл деле азыр кыйналып атат чынында. Мына январь айында биз көрдүк, эл чынында эле аябай кыйналды да. Анан кийин эми мына эки арык ирригация маселеси дагы чоң да. Бир канчанчы жылы, бир 3-4 жыл мурун ирригация баштап койгон, аны да асфальт курулганда Шералиева баарын талкуулап кетишти. Ошо ирригацияларды жакшылап карап койсо өкмөт, ошо ирригация маселесин чечип койсо, арыктын суусу келип, анан кийин жана ичкен сууларды да көп колдонбой, ошол маселе да чечилет эле да. Ошо мэрия тарабына дагы ошону жазып атабыз. Жазып атасыздар. Ирригацияларды ошо иреттеп берсе жакшы болот эле. Силер ирригацияны ошол суу кайсы жерден башталат башы? Башы мына чоң арыктын башында да. Жанагы Кызыласкерский канал бар эмеспи, чоң. 3 стратегический канал бар бизде. Шаарга экөө кетет, бизи бирөө Арчебешикти көздөй, бирөө ошо Сокулукту көздөй кетет. 3 жака бөлүнүп кетет да, чоң суу келгенде ошо каптап кетпесин шаарыбызды деп, ошол жактан алса болот. Бизге ошо мына Баха көчөсүнө келет. Анан кийин Репина көчөсүнөн ылдый кетип, жанагы Күйүкова көчөсүнөн анан кийин ары 4-көр больницага жака кетет. Ошол жакта бактар сугарылат. Анан ушундай бизде алып барса болот. Бирок ошо ирригацияны жасаш керек да, ошону
көңүл буруп ошого чоң көңүл буруш керек. Анан бир чоң маселе көтөрүп аткам мен ушу жашылдандыруу боюнча. Биздин Фрунзе шаарыбыз кандай шаар эле? Жап-жашыл. Азыр бакталыштын баары ооруп, көңүл бурулбай атат да. Анан ушу мэрияга да өткөндө мэр менен кездешкенде да суроо бердим ушундай. Кор кеңештин депутаттарына да суроо берип атам. Биз элибиз өзү демилге көтөрүп атат. Биз да жардам берели. Силер баштап берсеңер, ушуну анча-мынча тыйын каражат эметип, көчөлөргө жанагындай елкаларды, жанагындай жашыл бактарды, гүлдөрдү отургузалы деген предложение болуп атат да. Мындан жакшы. Ошо биздин өзүбүздүн малада ушу елка өздүргөн кишилер да бар да, ошо өздөрү ошондой менен алек болушат да. Жанагындай арчаларды, жакшынакай сонун эмелерди өстүрөт. Ошолорду тигип, ошолорду эметели десем, бизде андай каражат каралган эмес. Анын бул Зеленстрой жагынан берилет деп атат. Ошо мэрия деле өз кичине көңүл буруп, элдерге жардам берип койсо, элдери өздөрү эле каражатынан кошуп, ушун жашылдандырууну өздөштүрүп кетет эле дейм да. Абдан жакшы нерсе бул. Жанагы көчөлөр канчалык баягы кенен бактарды отургузууга көчөлөр тар негизичи. Улам барган сайын анын ордуна баягы кичине көчөлөрдүн дарбазаларын жылдырып, улам эле тарып баратат да. Негизи мына бул менчик жапыстамдардын арасында. Бирок ошол сиз айткандай көчөлөргө жок дегенде ошол арчаларды, бактарды отургузуп калса кандай керемет болот. Арасына гүлдөрдү отургуз. Мына бизде Шералиева көчөсү, анан кийин Чортекова көчөсү кенен да. Бир убакта жанагы Чортекованын ар жагын бир талай кызыл китеп берип, жана айыл өкмөтү болгон убакта сатып жиберишкен да. Анан ошонун баарын кайтарып, Акынбаевадан өйдө кайтарылды. Эми ошол жерге мындай парк сыяктуу кылып бак тигели деп ойлоштуруп атабыз да. Анан Шералиева көчөсү да кенен аябай. Ошол жака дагы ошондой бир эки жагына бактарды тигип, аллея кылып, жакшынакай кылып, ошону караштырып атабыз. Айтыңызчы, мына бул шаар боюнча конуштар. Тек гана ушул Арча бешиктен сырткары дагы мына бул ылдый жакта баягы чоң Дордой базарынын ар жагындагы конуштар, Кошой конушу, Бакай конушу деги эле ушундай конуштар шаарда тегеректеп тур. Ошолор менен силердин байланышыңар барбы, жолугуп турасыңарбы, же мэриядабы ушундай жолугушуңар барбы? Жок, алар эми биз андай жолугушуу жок. Мэрия менен жолугушат, алар өздөрү биз негизи ушундай жолугушууларды уюштуруп койсок жакшы болот. Кандай бири-бири менен байланышып, кандай иштер жасап атат, силер кандай иш жасап атасыңар, биз ошо чогулуп биз мындай иш жасабайлыбы деп ошондой уюштуруп, ошондой жолугушуулар болуп турса жакшы болмок. Ошону мындайча айтканда бир демилге алып туруп уюштуруп көрсө, жок дегенде ошолордун башчылары менен жолугуу бир айда бирби, буга менимче мэрия деле кызыктар болуш керек. Себеби дегенде биринин көйгөйү бирөө болсо, ошону чечкен кандайдыр бир жолдорун бири-биринен үйрөнүү жолунда угуу, билүү дегендей ошондой болуш керек деп ойлойм да. Бизде эми бир жылда эки жолу мына общий чогултат да, шаар боюнча. Шаар боюнча башкармалыктарды, анан ушу квартальныйлардын баарын чогулуп бир чоң жыйналыш кылат да. Ошол жерде болот турбайбы? Болот, өткөндө эле болду, ошондой. Ошол жерде көйгөйлөр айтылат да. Жетишкендиктер, кандай иштер аткарылды, кандай көйгөйлөр бар, ушулардын баары тең мэрия угуп турат да. Анан сиз айткандай мына аймактарда бири-бири менен ушинтип байланышып эметсе жакшы болот, тажрыйба алмашса жакшы эле болмок. Мен бул маселени биринчи сиздерден баштап атам. Ошол аймактык башкаруулар боюнча. Мына бул жана чоң Шакекже жолунан Дордойдун ар жагындагы конуштар менен дагы байланышып, ошолор менен дагы бир өзүнчө бир берүүнү, берүүнү улантайын деген оюм бар. Себеби алардын көйгөйү өтө
Курч деп уктум. Анын үчүн мен барып алар менен таанышым керек. Ошондой суроо болуп атат. Мына силер болсо ошол жерде шаардагы тазалык боюнча биринчи орунду алып кеттиңер. Ошолорго башкалардын баары кирди, шаардагынын баары, туура? Шаардагынын баары кирди. Бул силер тазалыкка көмөк көрсөтүп атпсыңар. Салык инспекциясындагы көмөк көрсөтүп аткандай түшүнүп атам, туура? Ооба, баардык жак ушу биздин негизи эле ушу баардык налог жанагы салык чогултуучу ишканалардын баарына эле көмөк көрсөтөбүз. Аларга силердин мындай милдетиңер сыяктуу. Эми биз баягы иштеп аткандан кийин ошолор бизде кызыктарбыз да, ушу салык көбүрөөк чоңолуп, элдердин көйгөйү чечилсин деген ушу инициативаны биздин айлыгыбыз деле анча көп эмес, 5000 чейин эле айлык алабыз. Ошо айлык маселесин дагы көтөрүп. Айлыкты мэрия берет. Мэрия берет. 5000. Анан ушундай көп иштерди аткарышат да. Ооба. Анан жанагындай информациялардын баарын акимиятка берип турабыз. Канча окуучу окуйт, канча бала школго барат, канчасы военкомат жашына жетти. Канча мектеп бар ушул 36 000 жашоочунун? 4 мектеп бар, 4 мектеп. Анан кийин ошо мектептин орду бар болчу. Быйыл мына Дабан Араб фондунан 500 орындык эме Дабан көчөсүнө Сауд арабский фонддон 500 орындык мектеп курулуп атат. Дабан көчөсүнө. Ошо Арчебешке эң чоң жакшы нерсе болуп атат. Анан окууга чейинки садиктер да бизде жалаң эле частный садиктер бар болчу, а мындай өкмөттүн садиги жок болчу. Ошо мына бирки Ойсул ата көчөсүнө 250 балага садик курулуп атат да. Аны ким куруп атат? Аны өкмөт куруп атат, мэрия тарабынан курулуп атат. Ошо мына биздин Руслан Шергазиевичтин демилгеси менен ошол киши аракет кылып ошо мектептер кыргызча мектеп же орусча мектеп, кандай мектептер? Бардык мектептерибизде орус класста бар, кыргыз класста бар. Эки багытта окутат да. Мына бул Арча-Бешикте көпчүлүгү кыргыздар турушат, кыргыздар турушат. Бирок башка улуттар дагы бизде бар да. Бака көчөсүндө өзгөчө түрктөр жашайт, өзбектер жашайт, орустар жашайт бизде. Башка улуттарда жашайт. Мындай өзгөчө интернационалдуу көчө. Негизи шаарыбыз эле ошондой болуп калбады жалпы. Анан мектептердин курулуп атканы, садиктердин курулуп атканы абдан жакшы экен. Бул бирөөнү арабтар дедиңиз, теге өзүңүздөр проект жазасыңарбы сиздер? Маселен, грант, кандайдыр бир гранттарга, башка бир уюмдарга. Мына мен бир көчөмө канализация өткөздүрдүм. Элдин демилге, өзүм демилге көтөрүп, элдин өзүнүн каражатына. Ошого Валдайский переулок деген көчөгө 370 000 АРГдан грант бөлүнүп берилди да. Ошон үчүн алардыкы кичине арзаныраак болуп калды канализациясы. Анан кийин азыр болсо ушу газ кирбей калган көчөлөргө дагы ушу мэрия тарабынан ушундай проект жазгыла деп атат да. Ошолорго кандайдыр бир жардам берип ошо былтыр шайлоо болду. Шайлоодо ушул квартальныйлардын ролу абдан чоң деп түшүнөбүз да, билебиз да, угабыз. Мына ошол квартальныйлардын ошол шайлоолордо өзүнүн кандай кызматы болот? Биз эми баягы анан ошол кызматын буга чейин квартальныйлардын баардыгы өкмөткө иштейт, квартальнын баардыгы ошо бийликтегилерге иштейт деген кептер бар. Ушуга кандай дейсиз? Жок, эми биз баягы өкмөт тарабынан бизге баягы тизмелер келет. Ошо компьютерден карап ошо тизмелердин баарын реттеп эметип беребиз. Калган бизге илигишпейбиз шайлоого. Баардыгы өздөрү
өздөрү баягы депутаттар өздөрү баягы агитаторлорун жалдашып өздөрү эме шайлоону өткөзүшөт. А биз анда кийлишкенге Анда кыстоолор болбодубу? Жок. Өзгөчө могу президентский шайлоодо элдер өзүнүн эле татынакай болуп барышып эле канча 1000%, элдин 90% барып эле өздөрү шайлап эле жакшынакай эч кандай ызы чуу, эчтекеси ушул эң таза шайлоо болду деп ойлойм да. Улам барган сайын элдин аң сезими дагы бийиктеп баратат. Баардык нерсеге өзүн өзү кыргыз дагы дегеле адам катары өзүнүн эркин, өзүнүн укугун угуп, билип кандай бир деңгээлге жетишип калды деп ойлойм. Дагы кандай ойлоруңуз, көйгөйлөрүңүз бар? Анда сизге эркин микрофон дейт да. Айтыңыздар. Мен тилек кыларым ушу кыргыз элиме ушу шайланып келген ажообуз ак ниет, ак пейили, жакшынакай болуп иштеп берсин. Элибизге иштеп, ушу биздин ушу эң көйгөйлүү эле элдин маселеси ушу карыз маселеси да. Ушуга жаман элдин жүрөгү ооруп атат да. Ушу карыз маселесин чечип, ушу эме карыздарды төлөтүп, кандайдыр бир бизге ушу жанагы суу маселеси bizde жакшы эле да азыр. Суулар ошол жерге электростанциялар куруп, мына свет негизи бизде Кыргызстанда бекер эле болуш керек. Мындай ойлоп көрсөк негизинен. Анан бирок бизге аябай элге кыйын болуп атат да. Ушу свет кымбаттап, мына электронный счетчиктерди коюп кетти. Ушу электронный счетчиктер аябай көп эсептеп атат. Элдин баары эметип атышат. Эмнеге көп эсептеп атат? Эмне себептен? Анткени электронный счетчикти тияктан эле тиги рестен эле өздөрү эсептеп коет. Готовый эле квитанция алып келип берет. Өздөрү дагы билбейт да эмнеге төлөп атканын. Анан газ деле коюп берди, бирок газга да көп чыгып атат аябай акча. Эми ошо Анан ушуну айтып атасыздарбы? Эмне деген жооп болуп атат айтсаңыздар? Айтып атабыз, текшерип атабыз, текшеребиз деп эле коет. Элдер көп ушуга аябай бизге кайрылып атат да. Ушундай болуп атат. Эмне себептен? Өзгөчө могу жаңы жылдан кийин аябай көбөйүп кетти. Эмне себептен көбөйүп атат? Ошондой эле электроэнергия колдонуп атабыз деп аябай көп кайрылып атышат да элдер. Ошол маселеси. Эми бул тиги Токтогул суу сактагычында суунун азайганын дагы эле айтып атышат. Канча миллиард куб жок. Эмне кылабыз, кантебиз азыр казактардан дагы сатып алабыз деген нерселер. Сиз айткандай Кыргызстанда свет бекер болуш керек да. Баарынын башында турабыздан айла жок. Бул эми азыркы келген өкмөтүбүз эми ушулардын баардыгын бир иреттесе, буга чейин баары эле жеп эле келишти, ичип эле келишти, ошолордун баардыгынчы. Сиз Карганбек Самаковдун программасын уктуңузбу? Эң жакты да ошол кишинин программасы. Ошо жанагы бүт биздин Каракеке, Мойтаке, анан кийин ушулардын суулардын баарына электростанция койсок, ошолордун каражат таап келет элем деп атат ошол киши. Ошол кишини бир угуп койсо, ошол кишинин программасы эң сонун экен да, жакты мага. Ошонун баары чечилсе, ошо электростанциялардын баары курулса, бизде негизи свет бекер болуп калат экен да. Анан кийин элдин дагы мына пенсиялары, айлыктары, врачтардын ушу неге эле өкмөт иштеп аткан мындай элге кызмат кылып аткан адамдардын айлыктары көбөйүп, сонун болот экен да. Эми ошону бир биздин ажообуз ошондой адамдар менен иштешип, ошолордун дагы эмесин программасын көрүп, угуп иштесе жакшы болот эле. Туура эле, эми баягы Сокурдун тилеген эки көздөн ошону биз тилейли, ошол эми ажообуз ошол элдин көйгөйүн чече турган ажоо болсун. Ошондой жанагы нарын каскадындагы курабын деп айтып атпайбы, дагы жандандырабыз деген ошолор. Эң учур маселесинин ошол эң бир көйгөйлөрүнүн бири да булчу көйгөйлөрүн. Суу болсо анан баары жашоо болот дегендейчи. Анда эмесе сизге чоң рахмат келип өзүңүздүн оюңузду бөлүшүп бергениңизге.
Бүгін біздің мейманыбыз Райхан Жунушов эжекебиз болду. 4-чү муниципалдык аймак башкармалыгынын мүчөсү. Сиздерге дагы ишиңизге ийгилик болсун, дагы жаңылануулар болсун. Ошол жерде кыйналуу эмне экенин, кысталуу эмне экенин сезбей, элибиз ушундай бакубат жашоого эми өзүлөрүнүн көбүнчө аракети менен кетип атат. Ылайым эле ошондой болсун. Рахмат. Арыбасын ару кыргызым. Бар болуңуздар.